Тазамаевка ишканасында болгон 4 унаанын баары тең керектен чыккан. Бул таштанды ташуучу унаанын короодо токтоп турганына 2 айга чамалап калды. Болбосо ушул техниканын жардамы менен айыл ичи акыр-чикирден арылып, тазаланып келген. Эми тетиктери жарактан чыкканы айыл аймагындагы таштандылар убагында алынбай, акыры Тазамаевка ишканасынын жоюлушуна алып келди. Баса мындан бир канча жыл мурун дал ушул унаа 2,5 миллион сомго бааланып, жергиликтүү айыл өкмөттүн каражатына сатылып алынган эле. Единственный выход доходун көтөрүп, элдердин баарынан алып, квартиранттардан включительно алып, акчасын көтөрүп, дагы ремонт кылып, машина туруп калбагыдай кылып, эски машиналерди да оңдоп, хотя бы резервке коюп, ушинтип келгенбиз. Мына келсеңер канакей. Кийин октябрдан баштап, это уже политический мероприятие болуп кетти. Октябрда революция болду. Ошондон баштап абдан кыйын акыбалга түшүп калдык. Действительно, дүйнө жүзү тамтаңдап калдык, ооруп калдык на топашула. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн айрым кызматкерлери аталган кызматтын ишин башка жеке жактарга өткөрүп берүүгө макул эместигин билдиришип, нааразы болушууда. Акырында банкротко учурап турган чуурга бере калган. Анан материал топтойбуз деген уже бул күмөн жаратат. Чужого бергенде биз обслуживание берип күмөн жаратат. Бюджетте кимиси банкрот. Билбесең эмне кылып депутат? Анан эми мисалы үчүн могу ишенем, 4 машина уже экөө жок болуп кетти. Зилдер кимдер эмне кылып атат билбейм. Тескереле. Кече Маевка айылындагы мөөнөтү бүтүп бара жаткан Маевка айылдык кеңешинин депутаттары айыл өкмөткө тийиштүү Тазамаевка ишканасын жеке компанияга өткөрүүдө деген аталыштагы материал даярдап кеткен соң, акыры айылдык кеңештин депутаттары биздин редакцияга кайрылып, өз башчылары качып кетип кароосуз калгандыктан ушундай чечимге келдик дешүүдө. Но сегодня мне сейчас Матвис говорит, что будет ликвидация. Я говорю, не будет ликвидации. Не будет никакой ликвидации. Твоя самодеятельность уже вон так стоит везде, понятно? Никакой ликвидации не будет. Ну и что? Не будет. Пусть даже юрист есть, пусть 10 юристов будет. Ликвидации не будет. Бирок айрым депутаттар болсо азыркыга чейин караманча каршы. Себеби мындай чечим кабыл алууда депутаттардын көпчүлүк бөлүгү болушу керек. Бирок ал күнү жалпы 11 депутат катышса, анын 2-нун мандаты жок, ал эми бирөө каршы чыккан. Биринчиден мыйзамга каршы келип, экинчиден менчик компания тапкан акчаны айыл өкмөткө калса, эмнеге болбосун дешүүдө. Эмне үчүн деп алар сурап атат. Эмне үчүн воздержаться? Мен айттым. Биринчиден мен договорда көрөйүн, ошол жазылган, потому что булардын калп кылган иштерин кылганын мен постоянно билем да. Айыл өкмөтү менен мына мардис кылган иштерди. Любой протокол сессияны бардыгыны сессияда болгонду жазбай, башкаларды өздөрү жазып неме кылып өткөрүп салат. Ошондой доказательство материал толтура менде. Ал эми айылдык кеңештин төрагасы баары мыйзам чегинде кетип жатканын, эгер ишкананын жеке компанияга өткөрбөсө, айылды таштанды каптап кетерин билдирди. Мөөнөтү бүтүп бара жаткандар үчүн мындай чечим зарылчылыктан экенин билдирди. Карыз эле ушунча 2 миллион 300 болуп атат быйылкы жылга. Эми ошолор уюштуруп мынакей төлөбөгөн аз келгенсип ушундай демени кылышып атат да. Иштеп аткан балдар макулдугун берген бул кыз менен иштейбиз деп. Анан кийин жумушка да чыгарышпай койду. Саботаж кылып чыкпай койгондон кийин тигилер айтты, анда мен башка менен иштейм деп. Бирок 12 миң сом айлык алып ишкен мурун. Булар 20 миң сом төлөп беребиз дейт. Ошондо да чыкпайбыз, жок. Биз булар менен иштейбиз дейт. А буларды биз азыр болсо жазып текшерип бүт карызын мен жана жогоруда айтып кетпедимби? 231 миң сом немеси эле бар экен. Налогко каршы бар экен. Соцфондко төлөшпөй жүргөн. Айлык алышып аткан, чынында төлөш керек болчу. А кантип иштешип атты. Ошон үчүн бул неме өзүн актаган жок. Биз прокуратурага кайрылабыз. Жеке компаниянын өкүлү 5 күндөн бери иштеп жатканын, эми келишим түзүп иштей берерин кошумчалады. Ошентип айыл өкмөттүн алдындагы Тазамаевка кызматынын 7 адамы жумушсуз калмай болду. Биз алып атабыз, элдер все довольны. Биз элдер менен сүйлөшөбүз да биринчи очередь. Элдерге кылып атабыз да биз азыр. Биз азыр кирген жерден элдер кол чаап тосуп алып атат бизди. Кандай болсо да, кандай ызычуу болсо да, эле силер келип ушу жакшы болду, биз алып аткандын аркасында сүйүнүп атабыз деди. Элдерге эмне керек? Тазалык керек да. Ал эми каршы тарап алдыда күч кызматтарына, прокуратурага арыз менен кайрылып, жооп болбосо президентке кат жазабыз дешүүдө.